Чүй облусуна караштуу Кайыңды шаарынын 12 жаштагы тургуну Каролина учурда рак илдети менен күрөшүүдө. Өткөн жылдын октябрь айында мээнин шишик оорусуна кабылган. Анын кесепетине мектепке барууну да токтоткон. Ал батыраак сакайып, келечекте ашпозчу болууну кыялданат. Вначале началось. Мен 7 класста окуйм. Оорудан улам мектепке бара элегиме көп болду. Досторумду, мектепти сагындым. Башым каттуу ооруганда такыр чыдабай кетем. Мага окшоп эч ким оорубасын, кыйналбасын деп тилейм. Ездили. Каролинага буга чейин 2 жолу башынан оор операция жасалган. Ачык айрым, шайыр кызымдын бир күн эле төшөктө жатып калганына дүйнөм караңгы боло түштү деген апасы, Каролинанын алгачкы анализдери жакшы чыкканын, бирок оору кайра кайталанып, учурда абалы күндөн күнгө начарлап жатканын айтат. Наши онкологи сказали так, что Кызым башым айланып жатат десе анча маани берген эмес элек. Кийинчерээк абалы начарлай баштады. Башындагы шишиктен арылуу үчүн 2 жолу оор операция өткөрдү. Баары артта калды деп отурсак, минтип илдет кайра жабышып жатат. Дарыгерлер химиотерапиядан өтсөңөр баары жакшы болуп, оору өрчүбөй, шишик жок болот дешкен. Бирок жыйынты кандай болбой жатат. опухоль не убьется. Алинайым азыркы тапта кызына дагы бир операция зарыл болуп жатканын билдирди. Ага жалпы эсеп менен $30,000 тегерегинде акча талап кылынууда. Каролинанын үй бүлөсүндө мындай суммадагы каражат жок болгондуктан кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Мы допустим, в Турцию. Бул жактагы дарыгерибиз менен сүйлөшсөм, Москвада жакшы операция жасашаарын айтышты. Башка бир топ өлкөлөрдөн да сураштырып көрдүм. Түркияда $30,000 жасашат экен. Бөлөк өлкөлөрдө деле болжол менен ушундай сумма керектелет. Каражат таап калсак, кызымды Москвага алып кетип, ошол жактан дарылатат элем. Эгер акча болсо, күчтүү адистер бизге деле келиши мүмкүн. Такая же. Жардам берүүнү каалаган кайрымдуу жарандар 0552 13 58 99 эл сом жана 41 69 58 53 44 62 15 02 сандары аркылуу Оптима банкына каражат которсо болот. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдымамутов, Нью ТВ.